Bismillahirrahmanirrahim. Ар бир инсан бул дүйнөдө сыйлуу жана адамдардын алдында кадырлуу болууну каалайт. Алла субханаху ва таала бул дүйнөнүн жана акыреттин чыныгы кадыр баркын исламга жана ыйманга койгон. Кайсыл эле пенде Алла субханаху ва тааланын жалгыздыгына, зат сыпатына ыйман келтирип, Алланын өкүмдөрүнө моюн сунуп жашаса, Алла субханаху ва таала ал инсанга бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы кадыр барк берет. Алла субханаху ва таала Куранда инсандын кадыры баркын көтөрө турган аятты айткан. Ар бир инсан кадырлуу болууну каалайт экен, демек анын жол жобосу дагы бар. Мустат Ахмад жана Табрани китептеринде Муаз Жухани радиаллаху анхунун хадиси келтирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде бул аятты окуду. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алхамдулиллахиллази лам яттахиз валадан ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул аятты окугандан кийин кимде-ким ар дайым ушул аятты окуп жүргөн болсо, Алла субханаху ва таала ал инсандын даражасын көтөрөт, даражалуу, сыйлуу, кадыр бартуу кылат деди. Бул аяттын маанисине токтолсок, Алла субханаху ва таалага бардык мактоолор болсун. Ал айып кемчиликтен таза. Алла субханаху ва тааланын баласы жок, жана мүлкүндө, падышачылыгында анын эч кандай шериги жок. Валам якуллаху валиюм миназ-зул. Эми кайсыл бир инсан Аллах таала кылба деген нерсени кылып, өз жанын зулумдукка салган болсо, ал инсанга Алланын эч кандай достугу жок. Аллах таала ал инсанга эч кандай жардам бербейт. Ва каббирху такбира. Жана Алла субханаху ва тааланын улуулугун айтып, Аллах тааланы мактагыла. Мына бул аятта айтылды Алла субханаху ва тааланын кудрети, Алла субханаху ва тааланын сыфаты. Эми ушул аятты кимдегим окуп жүргөн болсо, Аллах таала ал инсанга сыйырмат берилиши дагы айтылды да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир адам келип, башка бир инсанга бирөө жакшы сөздөрдү айткан болсо, элдер аны кадырлаган болсо, бул туурасында эмне дейсиз дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал адамга Аллах тааланын кез келген куш кабары дейт. Алла субханаху ва таала ал инсандын даражасын бул дүйнөдө эле көтөрүп жатат да. Демек, кайсыл бир инсандын Аллах таала даражасын көтөрүшүн кааласа, элдер ал тууралуу жакшы сөздө болот экен да. Мисал ала турган болсок, паланча аксакал, же паланча апа, же паланча адам өтө жакшы адам деп, элдер аны кадырлап, урматтай баштайт. Бул шариятта рухсат экен. Бирок сиз менен биз кайсыл бир инсанды жакшы сыфат менен сыфаттасак, мактасак, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Менин оюм боюнча бул инсан жакшы адам, ихластуу адам, ыймандуу адам, аманатчыл адам, бирок жүрөгүн, акыйкатын Аллах билет" деп айтып койгула дейт. Алла субханаху ва таала сиз менен биздин дүйнө акыретте кадыр баркын көтөрүсүн, жана ушул аят жөн эле айтылган жок. Кадыр бартуу болууну кааласаңыз, келиңиз, ушул аятты ар дайым окуп жүрүңүз. Алла субханаху ва таала сизди эки дүйнөдө кадырлуу бартуу кылып коет.